Assalamu алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, урматтуу радио угуучулар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору келечек орто мектебинде, тактап айтканда 87-чи орто мектептин жаштары менен жана төрүбүздүн коногу менен Жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Салам алейкум. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушул жаштарыбызга жакшынакай өзүнүн ойлорун айтып, жакшы насааттарын айтып, жаштардын бүйүрүн кызытып, жакшы насаат сөздөрүн айтып келген биздин урматтуу коногубуз бар. Коомдук ишмер, дил мирөөгү адеп ахлак жана маданият борбор мүдүрү доктор Өзбек Чотонов конокто. Урматтуу жаштар, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, сиздер билгендей, азыр бизде өтө чоң негизги бир маселе бар. Бул аракештик маселеси. Тамыр алып, жайылып, тарап барат ичкилик, тагдырыңды акмактай санап барат ичкилик, акылыңды азгырып, буруп барат ичкилик деп биздин акындарыбыз жазгандай, азыркы окуучулардын арасында ягуар, пиво жана башка ичимдиктер өтө орун ээлеп, жана ошондой эле туулган күндөр болсун, жана хаталарга барып, ушул нерселерди ичип алып, биздин жаштарыбыз адамдык сыпатынан кээде чыгып калып, кээде эже агайын, кээде ата-энесин тааныбай калган учурлар күндөн күнгө өсүп баратат. Ошондой болсо дагы ушул ичкиликтин, аракештиктин пайдасы кимге жана ошондой эле ушул нерсени токтотсок болобу? Өзгөчө биздин окуучуларыбыз ушул маселеге келгенде, мынакей жылына 10 миңден ашык Кыргызстаныбызда жаштарыбыз, биздин жарандарыбыз ушул аракештиктин айынан каза болот. Ошондой болсо дагы биздин жогорку муун, биздин агай эжелерибиз, ата-энелерибиз жок. Ушул жаштарыбыз ичпей эле жакшы окуса, жакшы адам болсо, келечекте кыргыз элибизге, ата-энесине кызмат кылса деген максатта окутуп жатат. Ушул негизинде бүгүн сүйлөшөбүз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Агай, мына айтсаңыз, мына азыркы көрүнүштөрдү болсо өзүңүз көрүп жүрөсүз, билип жүрөсүз. Бардыгыбызда кыздар бар, балдар бар. Ушул аракештик жөнүндө балдарга кандай оюңуз бар? Азыр аракты жаш кезинен ичкендер көбөйүп баратат. Ошо мисалы мурда көрүнчү эмес, азыр көчөлөрдө ичип жүрөт мектептин балдар, кыздары. Өзгөчө жанагы ден рождениелерден ден рождение өткөргөндө көп ичишет экен. Анан могу жанагы окууду бүткөндө көчөлөрдө мас кыздар жүрөт да. Балдар да мас кыйкырып, айкырып жүрөт. Анан ошо көчөлөрдө машина өткөрбөй өткөндө мас болгон кыздар көчөдө жанагы выпускник деген эмесин алып алып, ошо адамдарга, машиналарга мештетип жүрөт да. Анан ичип алып, мушташып, кадимки алкоголиктердей болуп мушташып жүрөт да мектептин балдар, кыздары. Мына ошо нерсе бизде күчөп баратат. Анан ошо арак ичкендерди мен лох деп эсептейм. Ошо булар келечеги жок. Келечеги бомж менен алкоголик болот дейм да. Ушул туулган күндө, ушул бүтүрүү кечелерин, ушул ягуары жок, арагы жок өткүзсөңөр болобу? Биз деген ягуар ичет, жаштар ичпейт деп атабыз, туурабы? Ал ичкилик неден келет? Балдар деген өзлөрү ата-энесин жана биздин жашаган жерди сыйлабаган үчүн ичет. Да бар келе ичпейт. Бул байкебиз мисалы ичсе, бул бала ичет деп коелук мисалы. Неге бул ичет? Бул деген акчасы бар, окууга келбейт, көчөдөгү балдар менен жүрөт. Колун чөндөккө салып коюп басса эки жака. Балдар деген балдарды уруп койсо, балдардын баары сыйлайт, туурабы? Типа бул бизде урат, ичет, жүрөт деп мектепке келбейт. Бүт балдар коркуп, акчап келип берип турат. Неге? Анткени бул мен ичем, мен чегем, мен жакшымын, мен балдарды уруп турам. Ата-энесин сыйлабайт дагы, жерди дагы, окуган жерин да сыйлабайт деп эсептесек болот. Кечирип кой, бирок мен жөн эле например көрсөттүм да. Жаман болуп кеттиң. Ичкилик бул неден? Адам өзүнү сыйласа биринчиден ичпеш керек. Сыйлабаса ичет. Тура азыр биз деген туулган күн, днюха деп хаталарга барып атат. Бары ичет, кыздар, балдар жатат эки жакта, Анын бары өзүлөрүнөн ошону каалабаса, эметпесе барбайт, ичпей, жөн эле барып туулган күнү менен куттуктап, "Мен досум, мен ушуну сага белек алып келдим эле" деп берип коет. Калып кетпейт. Ата-энеси дагы бир чет уруксат берип атат. Барып жата бер ошо. Ата-энелер өздөрү, Жок, ата-эненин өзү деген жерим жок. Анткени бир чети өзүлөрү кой берет, өзүлөрү акча берет. Мен туулган күн десе билет туулган күндө ичет экенин. Бирок ошондо да балам ичпе деген менен балдар өзлөрү ата-энесин өзүнө сыйлабаган үчүн ичет. Мен оюм боюнча.
ата-энелер өздөрү да ичип атат. Мисалы өздөрүн сыйлабайбы алар. Алар мисалы жаңы жылда шампанский ичип атат, алар өзүн сыйлабайбы? Жок, ата-энелер алар деген балдарга, например, көрсөтүш керек да, ичпеш керек. Аны муну балдар деген ата-энелерин көрүп атат ичип жаткан. Кээ бир үй көрсөң ата-энеси, баласы, атасы бар алкаш болуп ичип жаткан көрөсүз. Ал ата-энесинен да зависит. Ата-энеси ошону көрсөтүп атат, монтип ичет депчи, ошондо балдары дуурайт, ушундай болот экен депчи. Если ата-энеси, например, туура жүрө турган болсо, баласы да ошондой жүрөт. Свадьба бергенде ичпей койгон ата-энелери. Свадьба бергенде да арак ичпесин, вино ичпесин. Просто шампанский ичсин да, мы знаем, что шампанский да аз эле эмеси бар экенин. Бул кыз айтып жатат ата-энесинен депчи, ата-энеси ичет деп. Мисалга ар кандай үй бүлөлөр бар, ата-энеси ичпей намаз окуса, балдары да ошондой болот. Бала көргөнүн кылат деген сөз бар кыргыз элиндечи. Ата-энеси кандай балага тарбия берсе ошондой болот. Кээ бир ата-энелер бар, эртеден кечке чейин иштейт, баласы үйдө калат, эмне кылат, эмне кылбайт, ал өзү билет. Ал каалаган балдар менен мектепке барат, анын жашоосундагы достору кандай болсо ошол жолго кетип калышы мүмкүн. Ошондон да ичкилик келип чыгат. Мына балдар айтат да, кыздардын ичкени бизге жакшы дейт. Анан кыйшаңдай берет дейт да. Жок, мисалгачы агай, ал кыз балдардын мындай күнүмдүк, мисалга азыр эле бир кыз жанында ичип отурса, ошол убакытта эле ойноп, алгыс менен ойноп кетип калат. Алгыс менен түбөлүккө жашабайт. Ал үчүн кыздар өзүнү кармаш керек. Ал үчүн кыздарды өзүнөн бул жагынан болуш керек да, дээринен болуш керек. Ар бир адамдын дээринен болуш керек. Эгер ал кыз өзүнөн, бардыгы өзүнөн, адам өзүнөн болот. Мени сыйласаң ичип койчу, менин ден рождением үчүн ичип койчу деп. Агай, аны ичпей койсоң болот. Мисалга жок, мен андай болбойт. Мисалга сен бирөө өлчү, жүрчү, мен менен өл десе өлө турган сен эме эмессиң да. Мен менен ич десе сен иче берген, мен мисалга ичпейт болчумун. Жөн эле отуруп эле барасың, отурасың, кайра келсең болот. Конок органда айтат го ичпейм депчи. Конок органда любой эле кыз ичет. Любой эле киши ичет. Мисалы мен эмем үчүн ичет. Айтырбай эле ичет, Айтырбай эле ичет, ата-энеси деле билет анын ичеринчи. Анан эми бул кызым чоңоюп калыптыр, бул балам чоңоюп калыптыр деп көп сөз айтпайт да. Бирок баланын өзүнөн болуш керек, ал ичеби же ичпейби дегенчи. Конок барганда суу сап барат экенсиңер да? Жок, мен конокко суу сап барбайм, мен любой эле ичет дем конок барганда. Көбүнчө балдар ичеби же кыздар ичеби? Көбүнчө азыр мурдун балдар иччү, азыр болсо кыздар балдар тең болуп калды да, ушундай болупчу. Азыркы учурда бардык эле окуучулар азыркы айтып кетишти, ошо ата-энеден дагы болот депчи. Мисалы үчүн ата-энеси намаз окуп, эч нерсе андай баласын канчалык жакшы тарбиялайын десе дагы, баланын өзүнөн дагы болот да. Мисалы үчүн балдар баласы өзү ичкиси келип, ошондой достору, ошондой жаман достору менен биргеликте болсо, алар менен ошолор менен кошулуп ата-энеси канчалык жакшы жолго алып барайын десе дагы, өзү ошондой жолду тандаса, ал арак ичип, ушинтип ичкиликке берилип кетиши мүмкүн. Сен ошо ичкен досторуң бар да? Барбы кыздар? Ошолорго кандай көз карашың? Ушу Кыргызстандагы болуп атпайбы азыр? Интернетти көрүп атабыз, өзгөчө жаштар, окуучулар ошо ичип алып, өздөрүн соткага тартып, интернетке чыгарып, мас болушуп алып, ошондой кыздар балдарга көз карашың кандай? Азыркы учурда бирок чынында эле сиз айткандай эле бардык эле жерлерде ошондой болуп калды. Бирок мен аларга көз карашым өзү чынында эле кыргыз болгондон кийин, мусулман болгондон кийин андай болбош керек. Бул жерден бардык эле ата-энеден зависит этип атат, бирок ал туура эмес. Мисалы, бирөөнүн ата-энеси намаз окуса, баласы деле окуйт да. Мисалы, же болбосо бирөөнүн ата-энеси алкаш болсо, баласы да алкаш болуп кетпейт да. Мен ата-энем алкаш, мен да алкаш болушум керек депчи. Анын бардыгы өз мээсинде да, өзү эмнени каалайт, эмнени тандайт, өзү жакшыраак жакка чечиш керек да. Мисалы, көп эле жерлерде бар, ата-энеси алкаш болсо да өзү мындай бутуна туруп кеткендерчи. Ошо өзүнүн мээсине болот, ошону айтайын дегем. Бүт баары ата-энесине шылтайт, негизи өзүнөн болот. Жанагы мектепке ичип келет, ичпейт отпайбы? Ал балдардан жанагы мектепке ичип келген балдар мындай айтканда айбан, адам эмес. Алар мектепке эмнеге ичип келет? Аны баары ичсин, үйгө отуруп ичсин. Ата-энесине көрмөчү, ата-энесинен суранып 18 жашка чыкчы, ошондо иче бер. 15, 16, 14 жашында ичпей эле кой дегеним. Өзүм ичпей? Үйүндөн ичпесин, 18ге чык, иче бер, пожалуйста. 18ге чыккан иче берсе болобу, Иче бер дейм, мисалы, көп иштеген жокмун, туруп азыр. Бу хотят өз досторубуз менен чогулуп отурабыз отпайбы? Ошондой кылып келсе 18ге чыга берсин, анан өзүнүкү. Жакшы. Саңыздар, бул кыз айтып атпайбы өзүнчө 18ге чыккандан кийин ич керек депчи. 18ге чыккандан кийин деле бар, аны көрүп, байкесин көрүп иниси өсөт дегендей. Ал 18ге чыккан баланы деле кичинекей бала көрүп, ичип, бул иче берсе болот турбайбы деп, мен деле 18ге чыккан ичем деп. Ал да 18ге чыккан ичет да баары.
18-ге чыккандан ичет. Ата-энеден кээде зависит этип калат. Мисалы деген ал имандуу жакшы бала болсо, ата-энесине туура эмес иш жасап койсо, урушуп койсо, ал бала капалуу болот да, досторуна барып ичип кетиши мүмкүн да. Ошондуктан баланы дагы өз ою менен койбош керек деп ойлойм. Туура. Да, сен оюң, Эме 18 жанак ар бир аракты, ар бир ягуарды силер ичип жүргөндө 18 жашка эме 18 жаш деп турат, эмес мүнөт. Биринчи саткан жерин барып туруп эме көз эмеге алыш керек да, ошолор 18 жашка чейин сатпаш керек. Сатып атышпайбы азыр? Мисалы мен бере барып тамики менен арак бер десем берет, оңой эле. Сага суроо бар экен азыр. Сен 18 жаштан эле ичип баштайсың. Мен ичпейм. Мен денеке мусулманмын. Мисалы балдар ичип атат, турабы? Мусулмандар эле ичет экен азыр, ичпеш керек экен. 18 сен канчадасың? Сен барасың, арак сурасаң берет сага. Берет. Бербеш керек. Мындан эмес, мусулман эмелерде эмес, сен өзүң душаңды болуп. Өзүң душаңды болуп. Биринчи сен өзүң душаңды эмесең, ичпейм, чекпейм десең, ичпейсиң. Ошо ичпейм, чекпейм деп мен өзүм айтам, ичпейм, чекпейм. Азыр монча элдин алдында сенчи бүт барын жумшап атасың. Могу 18 жаштан баштап ичкиле, чеккиле депчи. Нет, анда эмес. Сен наоборот ичпейгиле, чекпейгиле деп. Ошолорго үйрөтүш керексиң сен. Стоп, 18 жаштан деле деген жокмун. Мисалычы, эме магазиндерин өзү сатпаш керек, сатып атпайбы? Не десе сатпайм десе, атам сурап атат, байкем сурап атат, десе берип коюп атат. Аларга акча керек, ошону ден токтотуш керек. Муланы ичпей эле койсоң 18 жашында. Сен душаң таза ичпейсиң. Ичкин келе ичет. Айтып атасың 18 ичкендердин баары айбан депчи, адам эмес деп. 18 жашка чейин адам болуп, андан кийин айбан болуп жүргөн. Ичкен ана эмес, анткенден ичип алыпчы азыр күйөөгө өтөт, аялын сабайт, баласын сабайт, болуш болуп кетет, жакшы болушот. Эме сен азыр мектептеги эмени айтып атасың. Биякта аял күйөөсү жок. Биринчи. Экинчи. Сен ишиң келтиби, ич да, пожалуйста. Мен ичпейм өзүм. Анда отур, тихо отур, сиди на месте. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, бул жаштар сүйлөсүн ар бир ою баалуу, ошондой болсо дагы сиздер номер 87-орто мектептин жаштардын оюн угуп жатасыздар, андыктан жаштар сүйлөсүн. Бул жерде өтө чоң актуалдуу маселе болуп атат, андыктан бул ар бир жаштын ою баалуу, ошондой болсо дагы бул жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дейт. Балким ата энелерде дагы күнөөлөр бар деген ойду айтып атат биздин жаштарыбыз. Демек, азыркы кыздарыбыз айтты, 18ге келип ичсе дагы болот дейт. Тойлордо ушул ягуар, шампан ичип койсо да болот дейт. Эми буну ушул жаштардан билсек, силер ушул ичкендерге кандай көз карашыңар? Силер азыркы жолбосу мектеп учурундагы туулган күндөрдү ушул арагы жок эле өткүзсө болобу же болбойбу? Силерге ата-энелер өздөрү дагы мынакей акчасын берип, тилекке каршы барып туулган күндү өткүзгүлө деп силерге кеңеш берет экен. Аларга көз карашыңар кандай? Эң биринчиден бул мектепте балдар ичүүгө тыюу салынганда Ички иштер министрлиги 18 жашка чейин ата-эненин тарбиясында жүрүш керек да. Эң биринчиден ата-энеге күнөө салбагыла. Эч качан ата-энеге күнөө салбагыла. Канча эле ата-эне ичип кетсин, балам жүрөрсүң 18 жашка чейин, мен баламды жакшы жаман жолго кетирдим дебейт да, туурабы? Ар бир адам өз баласына жакшы болсун, тарбия алсын деп урушат, сабашат. Анан балдар үйүнөн качып, ичип кетип атышат да, ар ким ар кандай болуп атат, туурабы? Ошол ата-энеңерден угуп атасыңарбы? Анан урушуп койсо бар, азынып өлгөндөр да болот атпайбы ушул, ичип алып, башка болуп, ачууну ачуу басат деп. Туура, ушундай болот, бирок баланын деринде, бул баланын деринде, бала өзү күнөөлүү да бул жердечи. Өзү ичпеш керек. Негизи биз ошол ичкендерди көрүп, мындай ойлонуп иш кылыш керек. Аны ичет десе эле 18 жашка чейин ичпеш керек. 18ден өткөндө дагы негизи буга ичкенге мамлекеттеги адамдар күнөөлүү. Ошол спирт ичимдиктерин негизи чыгарбай эле койсо болмок. Жабып аны ошол заводдорун жабып негизи. Ошо магазин. Балтим барып силер албай койсоңор болбойбу? Албай койсоңор өзүнө өзү банкрот болот эле да. Ал болот, аны эмне кылбай атпайбызбы биз? Ичип атышпай эмне кылайын? Жакшы. Рахмат. Бул жерде деген ар кандай кырдаалдар бар да. Жаман болуш бир паста, жакшы болуш аста-аста дейт эмеспи? Ошондой эле бул айлана чөйрө күнөөлүү да. Айлана чөйрөдө ким кандай болсо ошолорду туурап мындай жаман болуп, жамандыкка көп кабыл алып атабыз да, жамандыкты. Демек айлана чөйрө дагы таасир этет, Ооба, коом.
бул жерде болсо ата эне күнөөлүү деп бурушуп кетип атышат да. Бул жерде албетте ата эне күнөөлүү эмес. Эң биринчи эле мыйзам катуу колдонулуш керек. Бул жерде мыйзам болуп атпай 18 жашка чейинки балдарга алкоголь сатылуу мүмкүн эмес деш керек. Бул мыйзам эң катуу колдонулуш керек. Ошондо дагы дүкөндөрдө могу алкоголду бүт жок кылганга аракет кылыш керек. Ошондо гана жоюлат. Жаштар сүйлөсүн. Мен оюмча булар азыркы убакта мындай ушул дагы мындай тема мындай глобалдуу болуп саналат да, мындай кыргыздаргачы. Азыркы убакта биз турмуш тиричилигибизде мындай ата энебиздин мындай айткан ой насаттарына мындай көңүл бурушубуз керек да. Мисалы ата эне болсо, мына сенин балам арак ич, мындай неме ич дебейт да, алчы, жаман жакка жолобойт. Сен канча жакшы болсоң, ата энең дагы ошончо мындай сенен мисалы сенен дагы тарбия алышы мүмкүн да. Мисалы азыркы мектептеги балдар мындай көптөгөн мындай ягуар ичет го булар. Ичкендиктен булар мисалы көйрөк балдар бул ягуар ичтим, мындай ичтим деп крутой боло берет да. Мындай адамдаргачы анан андай болбош керек өзүчө. Мындай мектепте окугандан кийин, ошо мектепте окугандан кийин өзү бала деген баладай болуп мындай арак ичпей, ягуар ичпей мындай таза жүрүш керек да адам дегенчи. Вечерлерде кызыгы жок болуп калса, вечер барасыңар туурабы? Вечер, дискотека, день рождения, анан кызыгы жок болуп калып атпайбы? Бизде азыр мектеп убагында окуучулар эч ким туулган күнгө барбайт эмес, бардыгы эле барат. Керек болсо азыркы окуучулар хатага деле хата снимать этишип барып атышат. Бул жерде хатага баргандан кийин ал жерде эч кандай ичимдик жок, туулган күн өтпөйт деп эсептешет көп эле. Бардыгы эле жаштар азыр ошол ичимдик менен туулган күн өткөрүшөт. Ичпесең дагы мен сыйлап алып кой деген да учурлар көп. Мен сыйлайсыңбы, сыйлабасаң анда сен мен сыйлабайсың деп дагы бир башкача бир тааныш көрсөтүп калышы мүмкүн. Бирок бул мектеп окуучулары үчүн эң бул терс көрүнүш да булчу. Бизди мына азыр биз өзүбүздү эле уятка калтырып атабыз бул жердечи. Биз жаштар негизги мектеп окуучулары биздин милдетибиз бул эң биринчи бул окуу. Биз окууну окуйлу, жакшы бололу, алдыга умтулалы. Биз эгер ичкен кыздар балдарга эмне деп айтасың? Аракештик бул эң жаман сапат дегим келет. Ошо окуучуларга менин айта турган сөзүм бул ичкиликти ичпейт эмес, мейли ичсин. Азыркы негизи эле мектеп окуучуларына таптакыр ичкенге болбойт деп айткым келет да. Дайыма ыйман болсун, ар бир адамдын жүрөгүндө ыйман болсун, ошол ичкиликти бирок ичпесин деп айткым келет. Жаштар сүйлөсүн. Бул жерде ата энеңдин күнөөсү жок. Бул жерде сен жаныңда досуң кандай болсо ошондой болосуң да. Сен да ал ичип чегип неме кылса сен да андай болосуң. Аны турап ошол менен бирге жүргөндөн ошондой болуп каласың да. Ал сен ичип чеккениңди ата энең көрсө жүрөгү ооруйт да. Себеби сен аны ал ата эне бизде жакшы чоңойгондо жакшы адам болот, мени багат, жакшы иште иштеп неме кылат деп өстүргөн да. Ошон үчүн ата энебизди сыйлап, ичпей чекпей жакшы дос менен дос болушубуз керек. Рахмат. Жаңа кыз мындай досуң кандай болсо ошондой болот деп атат да. Ал туура эмес да. Мисалы айлана чөйрөң жаман болсо деле өзүң жакшы болсаң, аларды жакшы жакка тартсаң болот да. Эмне үчүн тартасың сен? Жок, мисалы мен айлана чөйрөм жакшы эле тартып көрөлекмин, бирок аракет кылып көрүш керек да. Кээбирдикилер бар, мен айлана чөйрөм не то, анан мен баары бузулуп кетиши мүмкүн деп өзүнүн мээсин көндүрүп алат да, бул ишенимден болот. Мээсин көндүрүп алат да, анан ошо өзү бузулуп кетип атат да. Бул жерден өзүнүн мээси өзүндө, значит өзү башкарыш керек да. Эми бул жерде айтып атышат, ата энелер деген атайын ошол туулган күндөрдү өткөрүш үчүн балдарына акча беришет деп атат. Ооба, туура беришет, аны бербей койсо да таарынат да. Таарынып, эми аябай жаман иштерге барышы мүмкүн. Ошон үчүн беришет. Бергенде дагы ал деген туура нерселерге кетириш керек да. Эми акча берди, болду, мен барып ичишим керек деген эмес. Бул жерге барып, эми жакшына бир жөн эле мынтип гулять этип келсе болот достор мененчи. Каяка гулять этесиңер? Гулять этсе парктарга болот. Жөн эле отуруп ошо гулять этип келсе болот да. Бирок эми не обязательно ошо ичип, анан алып, анан көп проблема чыгарыпчы. Бул эми ар бир адамдын өзүнөн болот деп ойлойм да. Гүлмира, ошол бир туулган күн тосконго канча акча кетет? Эми ар кимдики ар кандай? Примерно ортосу канча? Эми эгерде өзүнө эле керек болсо 500 сом, 700 сом жетет. Эгерде сен жок спирт ичимдиктерин алсаң, конечно, жетпейт. Бирөөсү эле 250 канча сом туруп атса. Турабы? Жакшы болуш үчүн ошондо канча акча керек? Жок, ар бири 500 сомдон алса деле жетет, жакшы болсо. Ар бир окуучу,
Ар бири өзүнө алса болот. Биз болсо эң чоң проблема кылуу ушул арак ичип аткандарды жана ягвар ичип аткандарды проблема кылып алабыз да, булардын эң баш жагын эмес, жана эң акыр жагын караш керек да, баш эмнеден келип чыкканынчы. Ошо жанагы арак чыгарат жана ата-эне мындай катуу кармабагандыктан ушундайга келип чыгат да. Окуучу балдарга айтат элем, бул кичине кезиңерден эле өзүңөрдүн ден соолугуңарды бузуп эмне кыласыңар, кийин 30га жетпей картайып кетесиңер, тез эле картайып кетет. Азыркы жаштар бардыгы эле ягуар, пиво деп жатышат. Негизи өзүнүн биринчисин өзүнүн неме алса, тарбият жагынан өздөрүнө карашса болот эле. Негизи азыр карап атасыздар, мектепке келип ягуар ичип кетип атат. Аны адамдын өзү жагынан кыргыз эли тамакка албак, уйга жеген салабы, үйрөнгөн адат кылабы дегендей. Бул себебин айтканым, бул азыркы ата-энелердин колунда өспөгөн балдар дагы бар, ал башка бирөөнүн колунда өскөндөр дагы бар да. Ата-эненин колунда өспөгөндөр ушундай бир жаман жолдорго барышы мүмкүн. Себеби ата-эне тарбиялабайт да. Мен жана айтып кетишпедиби, магазиндерди жаштарга жөн эле сатып коюшат депчи. Бул деген мындай ошондой мыйзам чыккан, жаштарга алкоголдук ичимдиктер сатылбасын деген. Бул Кыргызстандын деген экинчи бюджети бул ичимдиктерди сатуу боюнча ошо бюджетке чоң акча түшөт, толукталат. Бул Бишкектин тегерек четинде көптөгөн конуштар бар. Ошолордун баарын текшерип отурбайт да, сен мындай жаш балага арак сатып ийдиңби, эме отуруп ийдиңби дегенчи. Чыга элекпи деген. Бул деген мектепте болуш керек. Мектепте биринчиден класстык саатта аябай көзөмөлдөш керек. Катуу тартипте жүрүш, эже агайлар жүргүзүш керек. Ар бир баланы текшерип туруш керек. Сен мындай үйүнө кабарлашып дегендечи. Эже ата-энеси менен мындай жакшы эмеде болуш керек да. Эже мененчи. Тыгыз байланышта. Тыгыз байланышта болуш керек. Ошо айтарым. Жакшы ой. Мынакей анда урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, бул келечек 87-орто мектептин жаштары сиздерге сүйлөп жатат. Андыктан бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Анда биз ушул оң тарапка берсек, анда бул жактагы кол көтөрүп аткан кыздар, балдар. Психологдор могу мектептерге көп келип сүйлөшүп турса, балдар менен түшүндүрүп, айтып, эме кичинекей оценкалардан коюп коюш, ошо да таасирин береттир. Роликтер, жакшы, жакшы ой. Азыр мына бардык эле окуучулар эмеге магазинге барып айтып атышпай, ягуар берип коюшчу мугалимдер сурап атат депчи. Мугалимдер же агайлар сурап атат депчи. Аны кайра мындай мектептердин артына өтүп алып ишет да аларчы. Мугалимдер сурайбы? Жок, сурабайт алар, өздөрүнүн эмесине, кызма эмесине кандай десем, ошо алдашат да иште магазиндерчи. Анан алар мындай магазиндегилер акча иштеш керек да, анан аларга ким сураса да бериш керек деп атышат. Анан азыркы балдарда намыс жок, чынын айтсамчы. Азыркы учурда Кыргызстанда 80% арак ичет, анан 20% эме мындай жөнөкөй эле намаз окуган адамдар деп ойлойм да. Айтып атышпайбы бактан жана арак ичкенге арак ичүү депчи. Буга мен эсто тыюу салат элем да, чоң болсомчу. Мен сүйүнөм, бирок жаңы эле депутат болсоң кантип салат элең? Мен арактарды жок кылат болчумун бүт магазиндерде. Мисалы үчүн аяктан айтасың да, приказ бересиң, мындай кыласың. Ошого мен эме кылат болчумун, мен жаңы эле аябай сүйүнөм. 87-школанын балдары аябай таза жүрөт, бүт такшыгы таза кармайт. А башка школдорду эметем, мен ошолорго эмне назданам да. Эмнеге биздин 87-школада болбойт? Алар деген арак ичет, свободный форма кишет, арак ичкенге денеси тыюу салыш керек. Бул бизден кичинекейбиз дейт. Мисалы үчүн 30 жаштан өйдө ичсе болот деп айтсам болот менчи. А кээде ичпеген адамдар бар. Молдолор бар, мисалы үчүн балдар ичпейт, кыздар ичет. Ага эмнеге болбойт? Аларга даже болушу мүмкүн эмес да, балдаргачы. Негизи деген бул бизге аябай таасир этиши мүмкүн. Таасир этиши мүмкүн, Кудай буюрса жаштын тилегин берет дейт. Ушундай биздин жаштарыбыз келечектеги депутат болсо, кыргыз элин толук оңдойт. Бул жерде деген мен арак ичкен адамдарга көп эметип атышат да, кайрылып атышат. Арак ичкен адамдарга айтар элем, Тимирлан байке ушул мектепке келгенде айтканда бизге арак ичип көргөн эмесмин, өмүрүмдө бир жолу бир кашык урттап көргөм деп айткансыз да. Ошол ичпеген адам деле жашап жүрбөйбү көрүп атасыңар, ошондой эле жашасаңар демекмин да. Жаштар сүйлөсүн. Мыйзам чыкпады беле? Мыйзам деген чыккан. Эме 18 жашка чейин сатылбайт депчи, бирок ал сатылып атат. Ошону кайталап караш керек. Мондай нелегальный ачылган магазиндер жабыш керек деп ойлойм. Балдар, кыздар айтат да, ченим менен ичсе болот да, ченим менен ден эрежени өткөрсө болот да деген. Туурабы? Аны ошондо барат да, анан бираздан ичип коюп, анан кичине бийлеп кете берет дейт да. Болобу ошондой?
Негизи эмнеге жаш балдарды ичпесин деп атат? Ошол 18ге чыкканда алдын мамлекетке бир пайдасын тийгизип, бир жакшы адам болсун деп жашынан ичип алып, жашында билбей, бир нерсе билбей ичип алып, кийин күнөөсүн билип эметпесин деп ичпей атат да. Анан дагы бул неме аракештикти токтотуу үчүн менин оюмча жана Ягорду көбүнчө алышат да. Ягор деген алкоголь эмес экен да, бунда деген энергетический напиток деп коюшат экен. Ал адамдын мээсине терс таасирин тийгизет экен дагы. Аны көп ичкен адамдардын ойлонуусу начарлайт экен. Ошондой экен да, алкоголдун да аябай начар экен да, бизге билинбегени мененчи. Анан ошону менен бирге бул деген магазиндерде арактарды сатууну тыюу салуу менен токтотууга мүмкүн эмес, анткени бири болбосо биринде сата берет да. Ошон үчүн буну ата-энеси болобу, ким болот, улуулар болобу, балдарды көбүнчөчү канча да болбосун, пока үйлөнүп жайланган чакта, өз башы болгон чакта, өзү үй бүлө курган чакта эч кандай мындай бош кармабаш керек деп ойлойм да. Бекем кармап, ар бир баскан жерин санап, тууган күнгө барабы, эмнеге барасың, акча сураса эмнеге аласың, эмнеге коротосуң деп сурап, билип, анан ошого жеткендей кылып, анан өзүнүн эсептеп туруп анан бериш керек да. Анан айтып атышат 18ге чыккандан кийин же болсо кээ бир нерседе бир аз ичип койсо эчтеке болбойт депчи. Менин оюмча буга такыр эле каршымын. Бул деген адамдын психикасына жана ички дүйнөсүнө терс таасир. Чоң рахмат. Эми ата-энең 50 эле сом берип койсуңуз, мынау жетет сага. Мынау бир мороженый, бир лимонадка жетет. Анан калган эметсем, көп берсем ичип коесуң. Арак ичип аласың деп бербей койсочу. Азыр өлүп алышыңар мүмкүн да. 50 сом берсе, мисалы үчүн тууган күнгө эмнеге барса болот. Тууган күнү менен адамды куттуктап, ушул күнү туулуп, бул жарык дүйнөгө келгениң үчүн, келгениң менен куттуктайм деп бир кичинекей белек алып барса болот да, чын жүрөктөнчү. Кагаздан открытка жазып барасыңбы, чын жүрөктөн айтсаң, ал адам сүйүнөт. 50 сомду апаң айткандай эле жол киреңе жана мороженыйга коротсоң эчтеке болбойт деп ойлойм. Жакшы, жакшы. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, биздин убакыт дагы бүтүп баратат. Ошондой болсо дагы бүгүн сиздер менен биз аракештик жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Ошондуктан жаштар, эми жыйынтыктап берсеңер, ушул арактын пайдасын, зыянын болсо айтып атасыңар, эми канткенде оңолобуз, кимдер токтотуш керек, жогорку жактагыларга эмне дейсиңер, ата-энеге, эже агайларга эмне деш керек, эми жыйынтыктап берсеңер кыскарактан. Жогорку жактарга айтаар элем, бул спирт ичимдиктер фабрикалары бар го. Ошо фабрикалар чыгарып аткан жерлерди жаап, ал жерле спорт залдарды же стадиондорду ачып койсо, балдар деген ошо жакшы болот эле да. Спорт менен занимать эткенге азыр стадионго барганга деле көп убакыттар кетет да. Ошондой мындай конуштарга же башка жерлерге жакшынакай стадиондорду ачып койсо, балдар деген ошо өздөрүнүн убакыты да жетишпей калат да, окууга же спортко. Ошондо алар эртең менен окуса, түштө спорт менен занимать этет, ичкенге жетишпейт да аларчы. Ошондой спорт залдарды ачып койсо, булар эрмектегенге жакшы болот дейм да. Спорт, жакшы ой. Чоң рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Бул азыр жана кичике окуучулар ичет атпайбы? Алар мындай да, анын биринчи ата-энеде күнөө жок дейт. Неге? Биринчи бул тарбияда болот. Эгер сен ата-энең тарбияны жакшы карап, сен ичпе, чекпе десе ичпейсиң. Анан жөн эле койду, анан эркелетип койсо, ал бала каалаганын кылат. Анын үчүн ата-эне стройгий болуш керек, баласын жакшы караш керек. Жана азыр айтып атпайбы, агай айтты, үнөмдөп ченеп ичсе болобу деп. Ал болбойт. Аны болбойт деш керек да. Баары ошентип башталат. Азыр мен кичине ичем дейт. Ичем, анан болду дейт. Эртең ичпейм дейт. Болду, мен азыр ос тийип көрөйүн дейт. Анан эртеси күнү койчу да кичине ичейин дейт. Ошентип барып, көбөйүп барып, анан баягы алкаш болуп калат да. Алар чоң өсө же түрөмшүк болот же билек болот да. Анын будущий жок алардын, агай айткандай эле. Рахмат, жакшы ой. Байке айтып кеткенде эле сиз жана айтпадыңызбы, тууган күндөрдө кичине эле бийлеп эле кетип калса болобу депчи. Кичине эле ичип дебедиңизби? Андан көрөдүң, чени менен ичкенде уже бүттү да, берилип кетет да. Улам сайын эле күнүгө тууган бир жолу барды, жагып калды, дагы бир жолу башкалардын тууган күнүнө бара берет. Уже берилип калат. Ошентип эле Кыргызстанда уже көбөйүп кетип атпайбы алкаштар. Ошондуктан вообще эле ичпей эле коюш керек андан көрөчү. Иш ошо жогорку министр жагынан. Вечерде кантип отурасыңар? Баарыңар унчукпай эле отура бересиңерби? Андан көрүп барбай эле кой, вечерсиз деле жашай аласың үйдө деле. Керек да, день рождения, дискотека. Барса сүйлөшүп отурарсың, девичник болор. Эмне болмок эле? Жаштар сүйлөсүн. Министр жакка обращать этмек элем. Андан көрө заводдорду вообще эле жоюп таштасын. Эмнеге? Жакшы ой.
азыр заманның бөрі болса бөрі бол, түлкі болса түлкі бол деген заман келіп қалбады. Антысығандай бұл жақта біз министрлерге күнөө коебуз. Анткени бұл ар бир магазинде мисалы араксыз эч кандай соода болбойт. Ошол эгер арак эгер мындай несовершенный адамдарга арак сатса, ошолорго штраф төлөш керек. Алар каяктан азыр ушу жаштар штраф төлөсө оңолот. Ал экинчи сатпагандагы эле көп штраф салыш керек да. Мисалы 15 миң, 20 миң салса, ошондо токтолот да мен. Буларга бир 80 сомдук эме Ягуар саткан үчүн мен 15 миң сом төлөймүнбү деп, ошентип алар сатышпай калат да. Бул жерде силер ата-энеңерге күнөө коюп атасыңар, ошону кантип өзүңөр барып атат ата-энеңерге күнөө. Ата-энеңер силерди 9 ай көтөрүп, багып, кагып, ушинтип чоңоюп калгандан кийин, чоңойтуп койгондон кийин силер ата-энеңерге күнөө коюп атасыңар, ошолорго кантип өзүңөр барып атат. Жакшы. Жакшы ой. Чоң рахмат. Кол чабып коебуз. Саламаттарбы? Бул жерде күнөөнү ата-энеге да койсо болот да. Мисалы ата-энелер азыркы учурда өз балдарын детсадка же болбосо садикке таштап, өздөрү кечинде келишет жумуштанчы. Кечинде келип тарбия берилгенге желе жетишпейт да. Алар уктап, кайра эртең менен кетишет. Бул жерде күнөөнү ата-энеге да койсо болот. Ошондой эле ата-энелер өз баласын үйдө жакшы тарбияласа, балам мындай жүр, тигиндей жүр деп айтса, шайдандын суусун ичпе деп айтса, ошондо гана бала оңолот. Ал эми сиз айтып атасыз, бул жерде эме мисалы вечерлер араксыз, ичимдиксиз өтпөйт депчи. Ичимдиксиз өтөт, неге өтпөйт? Бул жерде барып, бирөөнүн туган күнүнө барып, жылуу сөздөрүңдү айтып, куттуктап келсең болот да. Сөзсүз эле ичимдик ичиш керекпи? Жөн эле. Ичимсиз жок. Ичимдиксиз туган күндөрү өткөрүүгө болот, бирок азыркы жаштардын келе эмеси, ою, алар мен досум ичип атат, бул ичип атат, мен ичишим керек, мен андан кем эмесмин деген сыяктуу ойлор менен ичишет да. Алар ошол ичип эркек болоюн дечет да кээ бирлер, э? Эркек болоюн дечет, а кээ бирлер балдар басаттан сен эркек эмессиң, иче албайсың, катынсың депчи. Ошон үчүн айтат элем мен балдарга биринчиден өз укуктарын билиши керек, жана бирөөгө басынбаш керек. Бирөө бирдеке деп айтса, ошол сөзгө өзүн өзү басып, эч качан өзүн басып калбаш керек да. Анан дагы бир эме айтайын дедим эле, туулган күндөрдү эч керексиз өткөзүүгө болот да. Себеби мурдакылар эч кандай ичкен эмес, жөнүн гана ичпей эле туулган күн өткөрүшкөн. Жөнүн гана барып сен белегиңди көтөрүп барып, аны куттуктап, жылуу сөзүң менен каалоо тилегиңди айтып куттуктасаң, ошондон өткөн мындай белек жок да. Ошондо чөнүрүктүн айтылган сөзүнөн белек. Балдар ата-энелерден үйрөнөт да. Мисалы ата-энелер өздөрүнүн ден рождениесинде тоотур арак коюп, достору менен ичип атат, туурабы? Ошол көргөзөт да, үлгү көргөзөт да, туурабы? Анан силер кантип ден рождениени ичимди же өткөрөсүңөр? Ата-энеңер үйрөтөт атпайбы, көргөзөт атпайбы? Ата-эне анда ал деген жанындагы адам кандай болсо айлана чөйрөдөн да болот да балагачы. Ошондуктан ата-энесинен ошол биринчи негизи ата-энеси өзү баласына үлгү көрсөтүп жаткандыгын билип, өзү ошол ата-энеси балдарын көзүнчө ичпей, кана эметип мындай ичпестен өзүнүн дин жолунда жүрүшү керек деп ойлойм да. Биринчиден, экинчиден болсо ата-эне балага берип жаткан тарбиясын, көрсөтүп жаткан үлгүсүн өзү эң биринчи өзү билиши керек ошону. Өзүндө болсо, буйрса силерге өтөт, э? Рахмат, чоң рахмат. Саламатсызбы, менин атым Мерим. Неге ичкенге болбойт? 95% ичкенге болбойт деле, 5% неге ичкенге болбойт? Болот. Анткени вот, например, жаңы жылда алсак деле постоянно шампанский коюп атабы, соусуна, баары ичет шампанскийди. Эмнеге ичпейт? Керек болсо аракты ичет. Аракты кичинекей бала ооруса да денесине сүйкүп, кичинекей балага иштеп турат, ошо туура, Неге ичкенге болбойт? Монда жаман сапаттарга ичкенге болбойт. А негизи монда 5% ичкенге болот да. Мен ошону айтып бере алам силерге. Сенин возрастыңдар канча ичсе болот? Канча грамм? Например, менин возрастымда ичкенге болбойт. Ладно, скажем, вот выпускнойлор 11-ди бүтүп кетти деп. Вот 11-лерди бүтүп кеткендерге ичкенге болот. Мага азыр ичкенге болот, ошону айтып коем. Канча ичсе болот? 17 жаштагы кыз канча ичсе болот? Ну ладно, литр можно. Минимально. Литр чего? Жаштар сүйлөсүн. Ата-энелер Россияга таштап кетет, аны эжесине таштап кеткендер, ал эжеси жакшы карабайт да. Карабай ошол бузулуп кетиши мүмкүн да. Мисалы бир досу ичет да. Экинчиси бала намаз окуп ичпейт. Аны ичкен баланы Аллах таанытып, Аллах жөнүндө жүрөгүндөгү карадактар кетирсең болот да. Ошол канча дин жөнүндө айтсаң, ошону эме угуп намазга апарып ичкен баланы барып 1-2 жол барат. Экинчиси барат. Барбайм десе бар деп жатып ошентип Аллахты жүрөгүн таанысаң, ошол ичкен токтотот да. Оңолот, э? Биз азыр теманы баштарда эле ата-эне күнөөлүү деп баштадык да. Мен ойлойм, бул жерде ата-эненин күнөөсү жок. Себеби бала айлана
чөйрөдөн гана талим тарбия алат да. Эгер биз мен ойлойм ар бир баланын өзүнүн деринде депчи. Эгер бала жаман жака башын урбай, мындай өзүнүн келечегин жакшы боло, ушундай мен чоң болоюн деп ойлосо, ал эч качан арак ичпейт деп ойлойм. Мен оюмча бул ар бир адамдын деринен. Эгер жаман бала болсо, жаман тарбияны алат жана жаман жакта жүрөт. Эгер жакшы бала болсо, ал өзүнүн келечегин да ойлойт, өзүнүн мындай, ал болсо кичинекей кезинен эле өзүнүн үй бүлөлөрүн ойлой баштайт да. Мен чоңойгондо баламды багаламбы же баламды бага албаймбы деген ойлорго келет. Ошондуктан эң биринчи өзүнүн жашоо турмушун ойлош керек. Мисалы ата-эне эч нерсе айтпаса да баласына, ой молодец балам, ой молодец кызым деп эле жүрө берсе да, эч нерсе айтпаса. Ошондо кандай болот? Күнөөлүү болобу? Жаманды айтпай, жакшы айтпайт да, молодец кызым деп жүрөт да. Сен ден рождениеге барсаң да унчукпайт. Сен кечирип келсең да унчукпайт. Життанып келсең да унчукпайт да. Молодец кызым деп жүрөт да. Мен оюмча андай ата-энелер чанда болушу мүмкүн да. Бирок ошондой ата-энелер деле бар, көрүп жатабыз да. Анын себеби бул баласына маани бербегендиги. Кичинекей кезинде ошо ата-энесине, анын ата-энеси жакшы мамиле жасабай, жакшы көңүл бурган эместигинен ушу өзүнүн баласына дагы ошондой талим тарбия берип атканынан деп ойлойм. Азыр деген жаштардын алкоголизми деп атат турабы? Бул жаштардыкын кое туруп элечи, могу чоңдордукун карап алалычы. Биз деген жаштар чоңдордон үлгү алабыз да турабы? Азыр чоңдорду карасаңар ылжырап көчөдө жатышат, ичип коюп, стопкадан бастырып коюп. Ал эле эмес, мисалы анча-мынча молдолорго сөз тийгизбейм. Молдолорду көргөм да мен өз көзүм менен. Жумушунан келет, магазинге кирип стопкадан бастырып коюп кетип калышат да. Аны биз көргөндө биз деле ойлойбуз да, биз деле окуудан чыгып, мына шашпай эметип Ягордан ичип алып барсак депчи. Бул деген биринчи жаштарды кое туруп, чоңдор өздөрүн тарбиялашсын, анан тарбияны жаштарга беришсин дейм. Рахмат, чоң рахмат. Негизи биз ичкен адамды жана ата-эненин акча бергендерин күнөөлөгөнгө болбойт да. Себеби тиги өйдөдөгүлөр магазиндерге Ягуарды алып келип бергендерин 18 жашка жетилектерге дагы берип атат. Мен биринчиден айтарым, бул баланы башынан жашынан ошондуктан бала түүлүктө жаткан кезинен эле чоңойгонго чейинки бул баланы ыйман жолунда тарбияласа деп айтам да. Айтасың, рахмат. Жакшы. Бул деген мутбар эле ата-энеге эле эме күнөө такалат, бирок бул ата-эне күнөө эмес. Ата-эне биз ушун чоңойткон үчүн күнөөлүү же биз ушун мектепке жиберген үчүн күнөөлүү. Бул ар бир баланын өзүнүн деринен ойлойм, ошон үчүн ар бир бала өзүнүн максат коюп. Рахмат. Ар бир бала бул магазинден албай эле коюш керек, 18 жашка чейинкичи. Албай койсоң, мисалы, сатуучу ал деп кыйнабайт да. Негизи биякта ата-эне эч качан күнөөлүү эмес, бала өзүнөн эметет. Эгерде бала жакшы жолдо жүрсө, анда бала ичпейт, жакшы жүрсөчү. Эгерде бала башка бирөө турап, эгер мен өзүм билем, мен өзүм жакшымын, өзүм билем, сен ишиңер жок десе, анда бала өзү ичип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бала өз күнөөлүү. Ооба, жана ата-энелердин ичкени бар, ичпегени бар. Мен сизге суроо берсем, сиздин өзүңүздүн балаңыз эсли эмеге туулган күнгө барам деп акча сураса, эме аласызбы, бересизби? Менин балам вообще ден рождениеге барбайт. Үйдө эч ким ден рождение өткөрбөйт. А балким сизге билдирбей барса эмне кыласыз? Билгизбей барбайт. Биздин үйдө жок, ден рождение деген сөз жок. Канаттандыңбы? Жок ай. Балким барат, сиз ишенбейсиз да. Биринчиден айтам, сиз барбайт деп атасыз, азыркы убакта көп эле хиджаб кийип, оронуп, мындай намаз окуп жүрүшөт. А бирок азыр ошол жерде мындай бир көйгөй турат да. Азыр ичет, ичпейт деп мындай кандай десем, талаш тартыш болуп атат бул жердечи. Биз деген көп эле аракетчиликке берилип кетет деп атабыз, андай эмес. Жакшысы да бар, жаманы да бар. Ал өзүнө зависит этет. Биз деген көп деген спорт клубтарды ачсак, ошол аракетчилик жок болот. Рахмат. Чоң рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Жамандыктын баары бул арактан башталат. Эси арак ичсең, сигарет чегип, наркотиктар принимать этип баштайсың. Анан кийин аларга кикос болгондон кийин аларга акча табыш үчүн сен ата-энеңди да урганга барасың. Алардан ата-энеңди уруп акча алып, ошолорду аласың да. Азыр ичимдик ичкен бул жаштардын арасында мода болуп калган. Бирок ар бир адамдын өзүнүн тандоосу болот. Кааласа ичет, кааласа ичпейт. Азыркы кезекте жаштар көбүнчө эле ичимдикке берилип кеткен да. Бири-бириден көрүп ошодон алып ичишет да. Азыркы учурда деген жаштардын арасында деген Ягуарда башка нерселерди ичүү деген мода болуп аткан себеби бул айлана чөйрө зависит этип атат деп ойлойм. Себеби азыркы бүгүнкү күндө деген жаштар деген ошо айлана чөйрөсүнөн тарбиялат да. Ошону жоюу үчүн деген ар кандай спорттук клубтарды ачып, ошо балдарды тартууга. Рахмат, чоң рахмат. Анда мынакей жаштардын оюн уктуңуз.
ушул эми аракечтикти биз кантип токтотобуз, кимдер токтотуш керек, пайдасы, зыяны жөнүндө болсо уктуңуз, эмне кылабыз, анда жыйынтыктап берсеңиз. Урматтуу жаштар, анда конокто. Мен ушу жаштарга кайрылам да, ошо эч качан ичпеш керек, 1 грамм ичпеш керек. Сөйдөнде 1 граммдан башталат, акырын көбөйүп, аягында алкоголик, анан бомж болот да. Мында кечээ мен интернетте карап турсам, биздин аны Москвадагы бузулган кыздарды айтып атат. Биздин бузулган кыздарды. Булар аябай вечеринканы жакшы көрөт дейт. Кыргыз кыздар вечеринканы жакшы көрөт. Вечеринка десең өлүп кетет дейт. Бары берет дейт. Ошо 40-га 50-ге чыккан Азербайжандар чакырса деле бары берет дейт. Вечеринка деп койсоң эле болду дейт. Мез айланып кете берет экен да. Анткени ошо кичинекейинен баштап үйрөнүп алат. Вечеринка, дискотека, жанагы хата дагы башканы. Анан кийин өзүн тормоз бере албай, токтото албай, бузулуп атат. Ошон үчүн азыртадан баштап эч качан ичпеш керек. Бул ичимдик деген акырындан адамдын мезин жейт, деградация кылат, акылын жок кылат, жүрөгүн мерез кылат, таш кылат. Анан ошо адам сыяк жок болуп калат да. Анан ошон үчүн эч качан жакындабагыла. Ошо кичинекейине да жакындабагыла деген. Пивосуна да, ягуарына да, башка эч нерсе, шампанскийне да. Анан ошон үчүн силерге айтарым, ошо эң негизги бул тарбиячы, бул иман деген нерсе. Ошо иманды үйрөнсөңөр, анан ичпей каласыңар да. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, сиздер келечек 87-чи орто мектептин жаштарын оюн уктуңуздар. Бүгүн сиздер менен бизге бөлүнгөн убакыттын ичинде аракечтик жөнүндө сүйлөштүк. Албетте бул өтө чоң актуалдуу маселе. Ошондой болсо да балким жаштардын оюнан силер жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Балким буга жаштар өздөрү дагы жооп айтышты. Курдашым ката кетпесин, кадамың Кудай чектесин. Кара туман ичкилик, калкыман алыс чектесин. Арак, узун болсоң кыскартат. Арак, катуу болсоң жумшартат. Арак, түбү келип түбөлүктүү о дүйнөгө себепкер кылып уктатат. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Кийинки эфирден жолугушканга чейин салам алейкум.